Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ellerden en жақшысы ким? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: "Хайрун нас анфаухум линнас." Елдерден ең жақшысы ошол елдерге кимдин пайдасы көбүрөөк тийсе, ким көбүрөөк пайда алып келсе, мына ошол инсан элдердин ичинен эң жақшысы дейт. Алла Таала ар бирибизге башка бирөөгө пайда жеткизгенге мүмкүнчүлүк берген болсун. Жок дегенде пайда жеткизе албасак, зыян берүүдөн Алла Таала сактаган болсун баарыбызды. Дагы башка бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айткан: Алла Таала бир ушундай элдерди, бир топ элдерди жараткан, башкалардын кажеттерин, муктаждыктарын бүтүрүш үчүн. Элдерге кандай бир кыйынчылык келип калган болсо, ошолорго барат, ошолорго барып, ошолордун муктаждыгын бүтүрүп алат. Эми ошол элдер жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Улайкал аминуна гадан мин азабилlah." Мына ошол элдер кимдердин кажеттерин бүтүрүп берип атса, кимдердин муктаждыктарын бүтүрүп берип атса, алар эртең кыямат күнү Алла Тааланын азабынан амандыкта болгон, Алла Тааланын азабынан сакталган инсандар мына ошолор дейт. Ошого бир тууган өзүбүздүн жашообузду карап көрөлү. Кимге пайда жеткизип атабыз? Эгерде Алла Таала сизге башка бирөөнө пайда жеткизгенге, башка бирөөнүн муктаждыгын бүтүргөнгө бир мүмкүнчүлүк берип аткан болсо, демек сиз билиңиз, сиз Алла Тааланын азабынан сакталып атасыз. Алла Таала сизге мүмкүнчүлүк берип атат азабынан куткарып койгонго. Эми тескерисинче Алла Таала сактасын. Кимдин жашоосу башка бирөөнө зыян алып келүү, башка бирөөнүкүн тоноп алуу, башка бирөөнө зулум алып келүү болгон болсо, ал билсин Алланын азабы өтө жакын. Алланын астына баардыгыбыз барабыз. Дагы бир башка хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хаслатани ла шай'a афдалу минхума. Ал-иману билла ва наф'у лил муслимин." Эки бир өзгөчө сыпат бар, эки бир өзгөчө мүнөз бар. Андан афзел, андан жакшыраак башка сыпат болбойт. Башка сыпат жок дейт. Биринчиси ал-иману билла. Жараткан Алла Таалага иман келтирүү, кулчулук кылуу, табынуу. Ошол жараткан бир гана Алла Тааладан суранып, ошол затка ибадат кылышлык. Бул эң биринчи сыпат. Экинчиси ан-наф'у лил муслимин, мусулмандарга пайда жеткизүү. Мейли сиздин акыңыз башка бирөөдө калып кетсин, сиздин акыңыз төөлөнүп калсын. Бирок эмне кылыңыз, сиздин мойнуңузга башка бирөөнүн укугу илинип калбасын. Алланын астына таптаза ойдон баралык. Алла Таала ал-адл, өтө адилеттүү зат. Хадистерде айтылат: эгерде бул дүйнөдө бир мүзү бар кочкор, мүзү жок кочкорду сүзгөн болсо, Алла Таала кыямат күнү ошонун өчүн алып берет. Ошого башка бирөөнүн акысынан баарыбыз кутулалык. Башка бирлерге пайда жеткизгенге гана аракет кылалык. Мына ошол хадистин уландысында айтылат: "Хаслатани ла шай'a ахбату минхума." Жана бир эки өзгөчө бир мүнөз бар, эки бир сыпат бар. Андан палит, андан төмөн, андан начар башка сыпат болбойт дейт. Эң биринчиси аш-ширку билла. Жараткан Алла Таала шерик кошуу. Андан сурабастан, ага жалбарбастан, тескерисинче башка бир шериктерди кошуп, башка бирөөнө сыйынып, башка бирөөнө жалбаруу. Жана экинчиси болсо ад-дарру бил муслимин, мусулмандарга зыян алып келүү. Мусулмандарга зыян жеткизүү бул өтө жаман сыпат дейт. Ошого бир туугандар жашообузду карап көрөлүк. Канчалык пайдабыз тийип атат, канчалык зыяныбыз тийип атат. Кимдин бир гана пайдасы тийип аткан болсо, шүгүр кылсын. Кыямат күнү Алла Тааланын өз азабынан сактайт. Тескерисинче ким мусулмандарга бир аз зыяны келип аткан болсо, бир аз зыян жеткизип коюп аткан болсо, корксун. Ошого баарыбыз дуа кылалык, Алла Тааладан сураналык. Алла Таала баардыгыбызды эмне кылсын, жакшылыктын бир гана ачкычы кылсын, жамандыктардын кулпусу кылсын. Пайгамбарыбыз да хадисинде ушуну сураган, дуа кылган. Баардыгыбыз элдерге пайда жеткизе турган бололук. Эл эмес, баардык Алла Таала махлуктарына, мейли ал айванат болобу, жаныбар болобу, өсүмдүк болобу, бир гана пайдабыз тийип турсун. Алланын астына таптаза ойдон баралык. Өтө кыска жашоо, кыска жашоо. 50-60 жыл ашып кетсе, 20 жыл, 30 жыл төрөлүп гана өлүп кетип аткандар канча. Алланын астына баарыбыз барабыз, жоопкерчилик бар. Ошондуктан бул дүйнөдө кыска жашоодо таптаза кеткенге Алла Таала баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.